Мындай салат эч кимде жок жана болгон эмес. Ошол себептен экранга жакын чакырам. Бул салатты ар бир айым даярдап, өз үй бүлөсү үчүн жана коноктор үчүн өзгөчө эмоция тартуулашы керек деп ойлойм. Бул өзгөчө салат. Эмнеге өзгөчө десеңиз, картошка менен жасалат. Айымдар картошкадан эле ушундай соон салат жасап алабыз. Ай койчу, картошкадан кандай салат болмок эле деп ишенбей аткан айымдар болсо, баарыңыздарды экранга жакын чакырам. Эң алгач эле узун картошкабызды чоркадан өткөрүп алабыз дагы, крахмал чыккыча таап-таза алып жууп алабыз. Андан кийин кайнап аткан суубузга картошканы салып, бир булкайтып кайнатып алабыз. Андан кийин тооктун төшөтүн майды ысытып туруп жакшылап кууруп алабыз дагы. Суусу чыккандан кийин бир аз чүн туз салып кууруп, анын артынан пиязды салып кызаргандан кийин болгар калемин кошуп дагы жакшылап кууруп алабыз. Ушул аралыкта бир чай кашык паприка дагы кошуп жакшылап аралаштырып алабыз. Бизде даяр баардыгы. Тооктун эти таза бышкандан кийин колдоносуздар. Баарын картошкабызга салып, анын артынан эле көк чөптөрүбүздү салып алабыз. Бул жерде кинза, укроп жана чеснок. Жарым чай кашык туз, жарым чай кашык кориандр, жарым чай кашык ачуу перец жана 2 чоң кашык кара соустан кошуп алабыз. Баарын кошуп, колубуздун жардамы менен жакшылап мыжып аралаштырып алабыз. Биздин салат даяр. Валя кыздар, мына ушундай сонун рецепттерди сиздер менен күнүгө бөлүшкөнгө аракет кылам. Андыктан менден алыстабаңыздар.